33 жыл мурун орун алган Токтогул райондогу каргашалуу табият кырсыгы ондогон адамдын өмүрүн алып, жүздөгөн үй бүлөлөрдү турак жайсыз калтырган. Жер титирөөнүн кесепетинен улам Сокулуктун жаңы жер айылына көчүп келген жарандар менен Бекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов кезигип, алардын суроо талаптарын жеринен угуп келди. Бир тамда камалып отурабыз азыр, барыбызчы. Жер алалы десек, айыл өкмөттө жер жок дейт. Только кат жүзүндө эле жооп беришет, ушуну менен кыйналып, мына элдердин саны көбөйүп, жашар жери калбай. Бизди келип деп ойлодуңбу, кече Ямышкыйлар болбосо бизге мүмкүн эмес каттаганга, шаарга каттаганга. 1992 жылы Токтогул районунун Тоолук айылындагы жер титирөөдөн жабыр тарткан 133 үй бүлө аргасыздан Сокулук районуна журт которгон. Өкмөттүн номер 85 токтому менен жаңы жер айылынан чарбалык жер фондун кеңейтүү жана аларга турак жайларды куруу үчүн 47 гектар жалпы пайдаланууга жер аянты бөлүнгөн. Бирок ушул кезге чейин аталган жер тилкелери колго тийбей келет. 33 жыл болдубу, ошо 92 жылы төрөлгөн балдар. Асты сиз айткандай 3төн 4төн балалы болду. Мисалы менин 4 эркек балам бар. 4 эркегим тең, бирөөнү бөлүп койдум, 3өө колумда. Сиз каяктан келдиңиз эле? Мен Толуктан келгем, ошо Токтогул Толугунан. Ошондон баштаңыз биринчи. Мен Толуктан келгенде өзүм камалып отурабыз азыр, барыбызчы. Жер алалы десек, айыл өкмөттө жер жок дейт. Токтомдун аткарылышын талап кылып, жабырлануучулардын барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Мындан улам жаңы жер айылынын тургундары депутат Кундузбек Сулаймановго бул маселени чечүүгө көмөк көрсөтүүнү суранышты. 485 токтомду каяка гана барып кайрылбадык. Только кат жүзүндө эле жооп беришет, ушуну менен кыйналып, мына элдердин саны көбөйүп, жашар жери калбай, ушундай кыйналып келатабыз. Өлкөнүн булуң бурчунан келген көп булуттуу айылда бала бакча, мектеп, жол жана башка социалдык көйгөйлөр арбын. Садик маселеси дагы азырынча ушу конторанын четине эле алганбыз. Ылайыктуу эмес, балдар үчүн муздак, кыштын күндөрү кыйналабыз. Жергиликтүү тургундардын кайрылуусунун негизинде барган депутат алардын суроо талаптарын угуп, жер боюнча токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алууну, бул боюнча тиешелүү органдарга тапшырмаларды берерин айтты. Тоолук элинде жер титиреп, элдин баардыгы өтө жаман акыбалда калган. Ошондо токтомдун негизинде бул жакта жер бөлүнүш керек. Ушул жерин токтом аткарбай, андан кийин жана союз таркап кетип, ар кандай бир жүйөлүү себептер болуп, анан элдер үйсүз, жерсиз калган. Ушулардын баардык маселесин бүгүн азыр көрүп болдук, сүйлөштүк азыр. Ошол токтомдун аткарышын көзөмөлдөйбүз. Биз буга окшогон жыйындарды аткаруу бийлигине жардам берели деп гана келатабыз. Себеби дегенде токтомдордун аткарылбай калгандары, элдерди туура эмес кабыл алып аткандары, элген көйгөйлөрүн укпай аткандары, ошонун баардыгы мындай көзү менен көрүп, ошону аткаруу бийликтеринин жетекчилигине жеткизүү. Жыйындын жүрүшүндө тургундар социалдык объектилерди мамлекетке кайтаруу, суу менен камсыздоо, жер тилкелерин берүү сындуу маселелерди айтышты.